Сүйүктүү көрүүчү, бүгүн Өзгөн районунун эң алыскы айылдарынын бириндемин, Аракөл айылындамын. Бүгүнкү каарманым аябай бир кызыктуу каарман болгондуктан, алыс болсо дагы алыстыгына карабастан келүүгө туура келди. Бүгүнкү каарманым дал ушул интернет желесинде көпчүлүктүн көңүлүн буруп жаткан, кече жакында гана баарыбызга белгилүү болгондой эле, улакчы Манас Ниязов агабыздын өткөргөн Аламан улак оюнунда көпчүлүктүн көңүлүн бурган кыз дал ушул Айжылдыз менен маектешүү үчүн келдик. Саламатсызбы Айжылдыз? Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, баары шүгүр. Келиңиз, баягы интернет желесинде сизди көпчүлүгү өзүңүз деле көрүп атат болушуңуз керек. Көпчүлүктүн көңүлүн буруп жатасыз. Анан кийин алгач дал ушул өзүңүздүн улак сүйүүчүлөрү дагы аябай бир сизди жакшы карап көрөт болуш керек. Дал ушул биздин көрүүчүлөр менен амандашабыз, анан сиз менен кененирээк таанышалы, Саламатсыздарбы? Мен азыркы учурда 16 жаштамын. Салмайлык айыл өкмөтүнө караштуу Аракөл айылынан болом. Кел Айжылдыз, бизге бүгүн дал ушул улакка кандай болуп кызыгып калдың, канча жашыңдан улак ойноп баштадың, бүт баарын кененирээк айтып бер, Мен биринчи атам жылкыга көп кызыккандыктан мен атамдын аркасында жүрүп, атамдын кылган иш аракеттерин көрүп, андан кийин улакка чыксам болот экен да деген мага түшүнүк келди. Биринчи машиналарда отуруп улакка чыкпай көрүп жүрдүм, телефондордон көрүп жүрдүм, интернеттен. Карасам эле аябай кызыктуу. Дал эле мен издеп аткан нерсеми таап алдым десем болот. Улакка биринчи кызыккан себеби бул атам мал багат, жылкы багат, жылкы кармагандыктан атам кылган иш аракеттерин көрүп кызыгып калдым. Анан көрүүчүлөргө айта кетейин да, бул Айжылдыздын дагы бир өзгөчөлүгү. Биз эми ушул Өзгөндө экенсиз азыркы учурда, Өзгөндө окуп жатыптыр. Анан ошол Өзгөндөн эле тартып ошол жактан сиз менен маек кылып кетели десек, жок деп такыр болбой бизди айылга алып келди, Ооба, Эмне сиздерди себептен баягы айылга жакын окшойсуз өзүңүз, Өзгөн? айылда ээн эркин жүрөбүз. Айыл өзгөчө да, биздин айыл башка айылдарга караганда 3 этаж мектебибиз бар. Баардыгы эле жетишиктүү. Бул жакта таза суу, таза аба. Анан биринчи болуп баягы көрүп жүрүп, атамды көрүп жүрүп кызыгып баштадым деп айтып калдыңыз го. Анан кийин дал ушул биринчи ойногон күнүң эсиңдеби? Биринчи биз жакта улак болгон. Биз жакта көлдө улак болгон. Канча жашта болчусуң ошондо? Ал жакта 9-класс болчумун. 9-класста чыгып барып көрүп биринчи кызыкпайт болчумун. Анан кийин бара кызыгым артып кетип, азыр болсо чоң улактарга чейин барам. Биринчи торпок улактан, миляждан баштасам, азыр болсо торпок улактарды чабып атам. Торпок улактарды? Биринчи Ошондогу баягы сабактан качып, ошол күнү улак экенин билебиз, 4-күн сайын көлдө улак болот. Сабактан качып, ошол улакка баргам да, ал жака улакка барып, акам экөөбүз барганбыз, акам экөөм жандап, поддержка берип, ал жакта биринчи алган акчам 2000 болду. Ошондо 9-классыңызда. Үй бүлөңүз кандай кабыл алышты? Ата-энеңиз? Бизде эл эмне дейт деген тема айылда, тем эле айылда ал нерсе өтө күчтүү. Бирок ага карабастан максат койдумбу, ошол нерсеге жетиш керек. Айжылдыз, айтсаң, үй бүлөдө канча бир туугансың, үйдө канчанчысың? Мен үй бүлөдө
6 бир тууганмын. 3 кыз, 3 уулмун. Үй бүлөдөн экинчиси болом. Анан кийин баягы үйдөгүлөр деген кыз киши деген үйдө отуруш керек деп айтабы? Айтат. Бул атты алганыңа канча болду Айжылдыз? Атты быйыл эле алдык. Бунун аты Аватар. Бунун өзүнүн светине дагы жараша, күлүктүгү дагы аватардай. Бул ат менен жаңы эле алганыбызга байланыштуу 3-4 жолу эле катыштым. Ат адамдын канаты демекчи, бул ат баскан турганыбыз ат. Убакчы кыздарды түшүнүш кыйын алардын. Бирок менин атам эң жакшы адам. Атам мени колдоп, дайыма түшүнүп, поддержка берип турат. Башында кой, барбай эле кой деп көп жолу айтат, бирок ага карабастан атам мени эр чогулуп барып, улакта бизден кийинки айылда болот деген палон улак берген. Ал жактан атам экөөбүз тең ортого чыгып, атам экөөбүз бирибизге галя деп ашырып атканда бизге эч ким тоскоолдук болгон эмес. Атам болсо сен ал чыйык дейт. Атты бир аканын улагын колунан алып койсом, ал ака мен бала деп ойлоп, жини келип аты менен урдуруп кеткен учурлар да көп болду. Кандай эле бул алып коет, бул кайсы эменин баласы, кызы деп турупчу. Анан кийин менекеним улак бүткөндө ал түшүнөт да. Кыз киши келиптир деп баарына элдерге дүү жайылып кеткенден кийин кайра өкүнүп, баягы кылганым үчүн кечирим койчу деп кайрадан кечирим сурап келген учурлар көп кездешти. Өзүңүз мындай ошол убакта баягы эркектер сизди билбей ошентип алганда мындай таарынбайсызбы? Жок, таарынбайм. Наоборот, тебетейди чечүүсөмбү деп баягы ортодо жүргөндө атпат кат тийгенде тебетейди чечүүм келет. Хозяин иши сончалык да. Ана ишмеген аркы. Көпчүгү кана көпчүгү. Наркабы мына чечебек экен. Аны кадабай да койбоксуң. Атамды көрүп, ушул атка болгон кызыгуу башталды, улакка болгон сүйүүм ошондон башталды деп айтпадыбы? Анан өзүңүз улак ойнойсузбу? Кызыгасызбы же? Улакка кызыгып барып коем. Азыр деле ушул жашымда деле барып коем улакка кызыгып. Бирок ондой эле киришип эле мынтип ойнобойм. Анан биз илгертен жылкы кармайбыз да, жылкы багабыз. Анан кичине парода жылкыларды да кармап жүрдүк убагында. Анан бул кызымын кызыгып калганын деле мен сезбейт элем, жашымдан кызыкканын деле билбейт элем, бирок мен шерик кылып алып, каратып, мындай токуйт, мындай кылат, эми турмушка керек болобу ушул нерселер. Келечекте кандай жерге түшүп калат, тоого түшөбү, шаарга түшөбү, эми баардыгын билип алганы жакшы деп ушуларды үйрөтүп жүрдүм. Ат мингизип, эми бизди тоодо жашаган үчүн биздин тиргилик көбүнчө ушу жылкы менен унабыз, ушу жылкыда. Отун суу, чөп чаар, ушундай бир тиргиликке бирок жылкыны пайдаланабыз. Анан эле сиз баягы кыз кишинин орду деген үйдө сиз каршы болгон жоксузбу? Башында каршы болгонбуз. Анан кызыгып улакка бара бергенден биз да колдоп майли дедик. Улакка катыша бер, өркүнүң өсө берсин деп ошентип азыр колдоп коштоп калдык. Анан айтсаңыздар, азыр баягы айтып атпайсызбы? Ар ким жөнөтүп коюп эле ошол жактардан көрүп атабыз деп атасыз го. Анан ошол баягы кызыңызды ушинтип негизи эле ата эне үчүн бул баланын ийгилигин көрүү эң чоң сыймык деп айтат го. Анан ошондой сезимдер болуп атабы? Эми бул өзү кыз баланын иши эмес деп көрөбүз да. Бардыгы эле ошентип көрөт. Комментарийде деле ошентип көрөт. Окуп калабыз, кыздай болгону жакшы го деп. Ал жагы да туура. Бирок баягы эми бардыгын билгени жакшы да. Ар нерсе деп ойлойт, ар нерсе деп комментарий жазат экен. Комментарийди окуп,
деле кичине ойлонобуз. Бул да кооптуу оюн болсо биринчиден. Ушу кооптуу оюн үчүн кыз балага өтө эле коркунуч деп биз деле чочуп, барба деп, тыйып, көп жерден мынтип коебуз. Анан эми өзүнүн кызыгуусунун арагында бир ичинде кайнап аткан нерсеси чыгыш керек да. Ар бир адам чыгыш керек. Ошон үчүн азыр андай эле неметпей, уруксат берип эле калдык азыр. Бирок баягы сыймыктануу болуп атабы? Сыймыктануу эми баягы ким баласы деле, кимдин баласы болбосун бир ийгиликке жетсе сыймыктанат. Азыр эми көнүп калдык. Сыймыктанып эле калдык кээде. Анан офукталдуу оюн үчүн мен өзүм жакшы аралашып билген үчүн бул оюнду кооптонуп дагы, коркуп дагы ушундай кылып коебуз да. Сыймыктанабыз. Ошо эмеден чыкканда, телефондордон чыкканда көп эле кыздар чыгып атпайбы азыр акча улакка катышып. Ошондой эле менин кызым чыкканда да сыймыктанабыз. Сүйүнүп, менин кызым да ошо элдин катарында, кыз болсо да элдин катарында деп ошо сыймыктанабыз. Айтсаңыз Жылдыз Мекей, жана өзүң айткандай эле ата энең менен сүйлөшүп көрдүк, анан кийин ооба башында каршы чыктык деди. Үй бүлөң макул болгондон кийин эми мындай айланаңдагы адамдар балким сени токтоткусу келгендер болду? Ооба, андай нерселер бирнекеге умтулган сайын эле ошончо бут тозулар, каршылык кылгандар, жада калса көрө албагандар дагы аябай көп болду. Дагы деле ошончосу көп. Бул интернетте да жылдыз болуп жүрөт. Биз неге мындай боло албайбыз деген адамдар дагы көп. Аябай эле бут тозулар болду, дагы деле болуп атат. Бирок баардыгын акырындап убакыт менен жеңип кетем деген ойдомун. Негизи ошол сын пикирлер сага кандай таасир берет? Көбүнчө комментарий жазгандарда окубай коем. Башын баштап туруп аягына келгичекти жүрөк чыдабайт. Комментарийга вообще кирбейм дагы, окубайм дагы коем. Анан азыр өзгөн командадагы жалгыз кыз киши сен да, Ооба, жалгыз кыз киши. Өзгөндү түңгүрөтүп аткан мен. Анан ушул эме улактын айынан бир оор жаракат алган учурларың болду эле? Ооба, Эң оор улактын жаракат айынан кайсы болду? биз жакта көл деген жер бар. Анан кийин ал жакта колумдун үстүндө кийинки учурда Калелин деген жерге барганда колум жарака кетти. Андан кийин бир жол эмес, эки жолу бутум сынып кетти. Бирок ага карабастан улак деген күндөрү жөн жата албай, бутум сынганына карабай машинада келип көрүп кетип аттым. Улакты? Ооба, улакты. Ойнобосоң дагы? Жок, ойнобосом дагы машинадан келип көрүп кетип аттым. Анан ушул баягы жаракат алып, оор уган учурларыңда таштап салайын деген ойлор болобу? Ойноп эле коеюнчу ушул убакта деп. Ооба, болот. Бир убакка барганда өзүмө ант берем. Бул оюнга ак жүрөгүм менен кирип, эрежени бузбай так сактап, так ойнойм деп ант берип, андан кийин тынч аман, эсен аман үйдөн кандай келсем ошондой кетейин деп өзүм сөз берип, бата менен чыгам үйдөн дагы. Бата менен элке көрөт дегендей. Бата алып чыгып, бул жака келгенден кийин жакшы маанайда кетем. Кээ бирде сорун алган учурлары, апам үйгө барганда жылмайган жүздөрү. Көп учурларда сорун менен барам. Мен уже улакка кеткенде үйдөгүлөр билип калган. Болду, сорун менен келет деп. Барбай калган. Сорун болгондо жанагы улакка алып барасыңар, Улактан акча берет мага. Ошону сорун деп айтат, Ооба. Бул оюнду ойногондо мындай негизи эле улак сага эмне берет? Мындай рахат аласыңбы бул нерседен же кандай? Улак деген күндөрү үйдө жөн жата албай калам. Үйдөгү бүтпөгөн иштер улак күндөрү бүтүп кетет. Улакка келип мен бул жерде эркиндикти, эркин жашоону
адамдардын пикирлери эмес, өзүм жашашым керек, өзүм үчүн деп убакка келгенде өзүмө бир башкача толуп турган буктарым түшүп кетет да убак келгендечи. Убакты убак чапкандар гана түшүнөт. Анан дал ушул убак мындай сен бир мүнөзүңдүн өзгөрүшүнө же бир ушундай таасирин бердиби? Кандай жакка өзгөрттү ушул спорттун түрү? Мен убакка келгенде көптөгөн адамдар менен тил табыштым. Жаман жакшы адамдар дагы көп көрдүм. Кимден поддержка, кимден жаман сөздөр дагы угуп көрдүм. Бирок азырынча мен сыймыктанам. Мырзабек легенда, Мырзабек палбан менен мамиледе. Ал менен көптөгөн убактарга барабыз. Манас Ниязов, Кыяз, Байшака, Бекказакалар поддержка берген. Андан кийин ар бир айылдын убакчылары уже мага поддержка берип убактарга жандаган. Азыркы учурда жандап жатат. Каерде убак болбосун алар чакырып, районбу, областпы келип кет, биз ат беребиз дейт, анан мен барам. Баягы кыз болгонуң ушул улакчылардын арасында кыз болгонуң баягы эмеби, мындай кыйынбы же тескерисинче бир артыкчылык береби? Улакка барганымдын себеби бул өзүм дагы кызыгам баштан баштап эле. Андан кийин улаксыз жашоону элестете албайм. Улак ар бир 4 жумада бир жолу болуп турат. Жумасына бир жолу болуп турат. Ошо жуманы күтүп улак болгон күндөр сагынып. Баягы эркек балдардын арасында ойнош кыйынчылыкты жаратабы же болбосо алар баягы кыз деп мындай билип калса бир өздөрүнүн эмесин мындай аяп турушат дедиңер го. Анан ошол бир кыйынбы же кыз болуп туруп улак ойногон кыйынбы эркектердин арасында? Мен үчүн ал нерсе башында рассакам кыйын болду. Кой уят барбай эле койсом деп өтө эле оор болду мен үчүн буну чыгарганда. Кыз келип алыптыр го, кыз үйдө отурса болот да деген сөздөр көп болду. Анан кийин бара наоборот ал адамдар кайра мага улактарын алып келип, сорун бөлүшүп, мага ашыртып, кайра наоборот жардам берип баштады. Демек артыкчылыктары көбүрөөк экен. Азыркы учурда баягы мурун таптакыр эле кыздар ойнойт десем мындай учурачу да. Анан азыр болсо эми бир аз дагы кыздардын ойноп мынакей силерге окшогон кыздар чыгып атат. Анан кийин негизи эле кыздардын улакка болгон эмеси кандай азыркы учурда? Азыркы учурда биринчи Кыргызстанда туура айтасыз, биринчи кыз кишилер чыгып баштаганда бул нерсе адамдарга өөнү учураган. Өтө эле өөнү учурап, наоборот жаман пикирлерди айтып, поддержканы тепкендин ордуна поддержка тепкендер болду, бирок аз гана. Андан кийинки учурда Сары Өзөндөн команда чыкты. Команда чыккандан кийин элдерде дагы бир аз ой өзгөрдү окшойт деген ойдомун. Неге дегенде кыздар дагы убак чапса болот турбайбы депчи. Андан кийин былтыр мени Сары Өзөнгө чакырышкан. Сары Өзөнгө келип, кыздардын командасына. Былтыр Сары Өзөнгө келип, Сары Өзөндө оюн көрсөт деп. Андан кийин бул жактан көрүп атасыз да, бизде жол алыс болгондуктан бара албай калдым Сары Өзөнгө. Анан негизи эле баягы келечекте ушул кыздардан дагы сен дагы мынакей ушул өзүңдүн аймагыңдан бир команда түзөйүн деген пландарың барбы? Ооба, менин планым Ош, Жалал Абад, Өзгөндөн саналуу кыздар күчтүүлөрдүн күчтүүсүн терип бир команда чыгарсам деп ойдомун келечекте. Пландар бар демек. Ооба, пландар бар. Азырынча ишке аша элек, бирок ал нерсе дагы жакын арада ишке ашат деген ойдомун. Эң сонун буюрса максатыңа жет дейли. Анан Рахмат. келечекте дагы кандай кыялдарың бар? Ушул мынакей команда түзгөндөн да тышкары келечекте ушул улак менен дагы кайсы жашка чейин барам деп ойлойсуң? Канча жашка чейин? Убак азырынча чаап жүрө берем. Убак токтоткон убагы келет даже. Ошондо убакты токтотом деген ойдомун. Азырынча турмушка чыкканда. Ооба. Ага чейин токтотпойсуң. Ооба.
ага чейин болгон күчүмдү жумшап убакты дүйнө жүзүнө таанышыш керек. Анан негизи дал ушул бардык нерсени биз кылайын деп атканда бир максат менен баштайбыз да. Мисалы үчүн мен ушул жака келердин астында ушул Айжылдыз менен сүйлөшүп бир жакшы бир материал дайындап кетейин деген максат менен келдим да. Анан баягы улакка болгон кызыгууңуз ооба сөзсүз түрдө бар экен. Анан кийин баягы ошол кыз бир кандай максат менен келдиң эле ушул улакка? Мен ушул убакка чейин Аракөлдүн Салам алейк айыл өкмөтү Аракөлдүн атын чыгарам деп ушул убакты тамдадым. Андан кийин өзгөндүн дагы атын чыгарып, өзгөндө ушундай кыздар бар турбайбы деген ой менен убак менен ушул өзгөндү таанытам деп. ооба. Эң сонун. Келечекте да кандай кыялдарың бар ушул убактан тышкары? Келечекте мен улак эле ойнобостон волейбол дагы ойнойм. Еще бир жагынан болсо повар дагы болуп кетем. Азыркы учурда окуп жаткан кесибиңиз ошол ашпозчулукпу? Жок, азыркы учурда окуп жаткан кесибим мугалим. Биология, химиядан мугалим. Бирок ал тармакты быйылча окуп бүтүп, эмки жылдан кайра военныйга которулсам деп ойлоп атам. Ошол тармакка кызыгасызбы? Ооба. Адан сырткары жумасына 3 жолу залга барам. Залга эмне боюнча барасыз? Кайсы спорттун түрү менен? Дзюдо. Дзюдо? Күрөшкө. Эң сонун. Анан сиздин баягы сиз менен мынакей 3 сааттан бери баягы сүйлөшүп аралашып келип атып, Айжылдыз баягы бир нерсени жашоодо өзгөрткөндөн коркпойт экенсиңер, Ооба. Айтып калды Айжылдыз жана мен Ошто болчумун, окуум Ошто болчу, бирок азыр ушул Ошто туруп улакка бара албай калгандыктан окуумду өзгөнгө котордум деди. Анан азыр карасам кесибимди алмаштырып военный тармакка кетем деди. Анан жашоодо баягы бир нерселерди өзгөрткөндөн коркпойт экенсиңер, Ооба, жок. Бир тармакка эле байланып калбастан, бир тармак жакшы өнүгүп кетсе, ал жака кетип калабыз. Мурунку окугандарыбыз дагы өзүбүз үчүн окуганыбыз үчүн алар дагы бизге бирок жок жерден эмес, пайдалуу жактары дагы болду. Азыр эми кийинки учурдан военныйга которулуп кетем. Эң сонун. Кел Айжылдыз, эми мынакей берүүбүздүн аягында ушул кыздарга эмне деп кайрылгың келет? Улакка кызыккан кыздар бар болушу мүмкүн да. Улакка кызыккан кыздар сиздер болсо тартынбаңыздар. Эле эмне дейт деп жашабаңыздар. Главный өзүңүздөргө максат койдуңуздарбы, ошол максатты аягына чейин бүтүрүп, ийгиликке кадам таштап, туура кадам таштагандай үйрөнүңүздөр. Сиздер дагы мендей болуп чыгыңыздар. Айылыңыздардын авторитетин көтөрүп, чоң ийгиликтерди жаратыңыздар. Мени колдоп жаткан ар бир көрөрмандарга, көрүүчүлөргө менден салам. Мен будан сырткары дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратам деген ойдомун. Менден Аракөлгө ысык салам. Мени окуткан Боркоева Нурмира эжекеге салам жолдойм. Жана мага поддержка тепкен эң биринчи ата-энем ушул убакка чейин алып келди. Андан кийин общий Аракөлгө салам жолдойм.